Кумтөр майыптуулугу бар жарандарга 2000 азык-түлүк баштыгын таратты. Иш-чара эл аралык майыптар күнүнө карата уюштурулуп, мүмкүнчүлүгү чектелген Нарын жана Ысык Көл облусунун тургундарына берилди. Кумтөр ишканасы 3-декабрда жыл сайын майыптуулугу бар жарандарга көңүл бөлүп келет. Гүлмира Барпиева өзгөчө балдар көз жазымда калбай, ар жылы колдоого алынып жатканына ыраазы. Имран балам төрөлгөндөн бери тубаса эпилепсик болуп жабыркап келебиз. Инвалидси бар. Жылда эле ушул 3-декабрь айында инвалидтердин майрамында ушул Кумтөр менен Агрокуш мэриянын тарабынан бизге майрамдар өткөрүп беришет, азык-түлүктөрүн берип турушат. 1-июнда дагы көңүл бурушат балдарыма. Балыкчы шаарында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга концерттик программа тартууланып, 348 үй-бүлөгө азык-түлүк берилди. Баштыкта un, май, күрүч, шекер сыяктуу азыктар бар. Жалпы шаарда 900дөн ашык майыптуулугу бар жаран жашайт. Анын ичинен 348 18 жашка чейинки балдар. Бул иш-чарага жыл сайын колдоо көргөзгөн биздин Кумтөр ишканасы жыл сайын колдоо көргөзүп келет. Ушул эки ишкана жыл сайын мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызга ар дайым колдоо көргөзүп, өзүлөрүнүн белектерин алып келип беришет да. Биз кандай кат жазып кайрылбайлык, биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызга, биздин томолой жетим балдарыбызга, шаарыбызда 40 томолой жетим балдар бар. Жалпысынан аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө баягы активный катышып, ушул белектерди жыл сайын тапшырып келишет. Кумтөр Gold Company социалдык жактан аярлуу катмардагы жарандарга ар дайым колдоо көрсөтүп келет. Ошондой эле аймактардагы калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган социалдык жана инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырат. Бүгүнкү күндө мына Кумтөр ишканасынын салтка айланган кайрымдуулук иш чарасын өткөзүп жатабыз. Жалгыз эле мындай эл аралык майыптар күнүнө эмес дагы башка дагы кайрымдуулук акцияларды көп өткөрө бермекчибиз. Мына айтып кетип турган болсок, мына быйыл эле жаз айында Тоң, Жети Өгүз райондорунда мына 200 дана уй таратылды. Акыркы 2 жылдан бери мына Ысык Көл, Нарын облустарына эң муктаж болгон көмүр таратуу акцияларында жүргүзөбүз. Андан тышкары саламаттык сактоо системасындагы жана билим берүү системаларында дагы мисалы үчүн мектептерине. Кен казуучу ишкана Нарын жана Ысык Көл облусундагы майыптуулугу бар жарандарга 2022 жылы 2580, 2023 жылы 2040 азык-түлүк баштыктарын тараткан. Жалпы өлкө боюнча 200 миңден ашык мүмкүнчүлүгү чектелген жаран бар. Алардын 37 миңдейин балдар түзөт. Иният Эргешова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Ысык Көл облусу.